Ар ким алынча өз үчүн алектенип, өз көмөчүнө гүл тарткан заманда айылдык мектеп мугалимдери эне тилге бүгүн кайдыгер эмес. Эмесе эне тил тууралуу дал ушул тажрыйбалуу мугалимдердин пикирлерин сиздерге сунуштамакчыбыз. Тил пикир алышын эң маанилүү курал дегендей, тилди биз өнүктүрүшүбүз керек. Биринчиден биз өзүбүз кыргыз тилин так туура сүйлөсөк, анан окуучуларга дагы кыргыз тилин терең, маңыздуу үйрөтүш керек деп ойлойм. Кыргыз тилин өзү кыргыз эли өзү даңктабаса, биздин тилибизди ким даңктап барктамак эле. Биз биринчиден иш-чараларды, токтомдорду, буйруктарды бүт бардыгын тең кыргызча берсек, анан биздин жалпы эле мугалимдерден, жалпы эле кыргыз элинен, кыргыз журтунан калган улуттар, калган элдер кыргызча сүйлөгөнгө, так даана жазууга үйрөнүшсө деп максат кылат элем. Мамлекеттик тил биздин айыл жеринде балдарыбыз негизинен орусчаны билбей кыйналып жатса, шаардын балдары кыргызча билбей жатышыптыр да. Мамлекеттик тил боюнча иштерди менимче көбүрөөк шаарда көбүрөөк иш жүргүзсө деп ойлойм. Мына мамлекеттик тил көбүнчө шаарда көбүрөөк колдонулса деп атат. Бул ойго да кошулам мен. Мына жерден эми бизден баягы илгертен кыргызда келген го, балык башынан сасыйт деп. Ушу жетекчи органдарда, мисалы үчүн биздин өзүбүздүн борбор калабызда көп талкуулар жүргүзүлүп, мына телевиденияда да көрсөтүлүп атат. Жанагы реклама дегенде бир туруп жарнак деп чыгат, телевидениянын өзүнөн бир туруп реклама деп чыгат. Ушул окшогон көп нерселер көп да. Анан документтерди жанагы толтурганда дагы орусча, кыргызча кылып толтурулуп, кээ бир нерселер көбүнчө эле орусча толтурулат экен. Мисалы үчүн жанагындай кредитный союздарда, жана башка айрыкча акча маселесине калганда көбүнчө орусча толтурулуп, көп эле жерлерде ошондой болуп жүрөт экен. Эми ошол жерде биздин жанагы депутаттарыбыз дагы так кыргызча сүйлөй албаган депутаттар отурат. Буга эми замечаниялар, сын пикирлер айтылып эле келип атат телевидениядан. Эми ошол мындан кийин ошо көпкө чейин бул сразу тез аранын ичинде эле кабыл алынып, тез аранын ичинде эле аткарылып кете турган иш эмес. Булга дагы көптөгөн канча бир убакыттар, жылдар керек. Жарнактар бар да кээ бир. Ушу жарнактарды ушул мисалы биздин мына тоолор райондордо андаймындай улут башка улуттар көп жашабайт. Мисалы көбүнчө кыргыз улуту басымдуу кылат. Мисалы өзгөн шаарына барып калсаң, ош шаарына барып калсак, биринчи карасаң жарнакта жана өзбекче жазылган, орусча жазылган, анан эң акыры келип кыргыз жазылат да. Анан ошол жерде дагы баягы кыргыз тилинин өнүгүшүнө дагы ошолор көп таасир берет ойлойм да. Себеби баягы көргөн киши деле биринчиден эмесе, бул ашкана турбай, бул бут кийим тазалоо жер турбай деп ойлойт да. Ошондон мен ойлойм, ушундай нерселер келгенде ошолорду жогорку төбөлдө тургандар ошо биринчи иретте кыргыз тилинде жарнактан эмесе. Мамлекет болуш үчүн анын улуттук тили, географиялык абалы болуш керек да. Элдин саны. Мисалы үчүн мен өтө сыймыктанам. Кыргыз эли саны аз эл болгонубуз менен улуу элдердин катарына киребиз да. Мен аны бир сап ыр менен эле толуктап бергим келет. Кыргызым тоодон тоого сөрүлүптүр, эр башы канжыга да салаңдаптыр, канчалык душман кардуу болгон менен баары бир тилин тартып ала албаптыр. Ошо мамлекеттик тилге 20 жыл болуп, биз мектепте 3 айлык жарыялап, атайын тил майрамдарын өткөрүп, кечелерди өткөрүп, ошо окуучулар арасында чоң иштерди жүргүздүк быйылкы окуу жылында. Ошол мугалимдер чындыгында аракет жасап, жанагы илгерки мезгилде болгон эми жана вообще короче деген сөздөр айтылып жүрчү эле. Эми ошолорду кайталабай, ошо биздин окуучуларыбыз кыргыз тилинде нукура кыргыз тилинде сүйлөшү үчүн көп аракеттер жумшалып жатат биздин мектепте. Шаарга барсаң, бир жакка барсаң көрүнөк жарнактар кээ бир жерде баягы мурдагы боюнча орусча боюнча калган жерлерди көрүп калып атабыз. Айтылып атат, бирок аягына чыгуу боло элек азырынча эми акырындап аягына чыгат деп ойлойбуз. Тил эч качан жоголбойт. Тил жоголсо улут жоголуп кетиш керек болот. Биз тилди өркүндөтүүгө аябай аракетибизди жумшай беребиз. Кыргыз тилди өнүктүрүш үчүн ошол биз өзүбүздөн үй бүлөдөн башташыбыз керек. Өзүбүз үй бүлөдө туура сүйлөп, кыргыздын нукура сөздөрүн туура сүйлөп, туура үйрөтсөк балдарыбызга, ошондой эле мектепте дагы ошол чыныгы кыргыздын нукура сөздөрүн үйрөтсөк, ошондо биздин тилибиз өнүгөт. Биринчи ошо тилди өнүктүрүш үчүн биз ошол
өзүбүздүн жетекчилерибизден, чиновниктерибизден, жогорку кеңештин депутаттарынан үйрөнүшүбүз керек, ошолордон таалим тарбия алышыбыз керек. Айрым сессияларда ошо депутаттардын өздөрүнүн жарым орусча, жарым кыргызча сүйлөгөнүн укканыңда өзүмчө кыжырым келген убактар дагы болбой койбойт. Ошон үчүн биз кыргыз тилди өнүктүрүш үчүн биз өзүбүз биринчи туура сүйлөшүбүз керек. Мен музыкант катары мен кыргыз тилин кантип өнүктүрүшүм керек? Мен мисалы өзүм ушул суроону өзүм жооп берсем, мен өзүм оюм боюнча мен азыркы мезгилде кыргыз тилин көбүнчө сабактарда када салтыбызды, элдик ырларды, макал лакаптар, табышмактар, бүт ушул кыргыз тилинин улуттук формалары, улуттук кийимдери качан гана ушуларыбызды, салтыбызды баарын билдиргенде биз кыргыз тилин кийинки урпактарга жеткирдик деген максатка жетиштик деп айтсак жаңылышпайбыз. Азыркы мезгилде мен жакында эле кыргызыбыздын улуттук када салты кыз узатуу жакшынакай сахна сабактарын өткөрүп, жакшынакай ушу биздин када салтыбыздын нукура чыныгы таланттары менен чыгармачылыкта биздин улан кыздарыбыз кыйла өздөрүнүн када салтыбызды кыйла түшүндү жана максатка жеттим деген ойдо айтмакмын. Сап-сары болсо саргалдап, сагынып үстү кыстандап, кыйып-кызыл болсо кызгалдап, кызыгып үстү кыстандап. Жеңеке, ушул тоонун илебин сагынармын, кең балгарттын көркүнө зарыгармын. Атам балгарткы эжетке күйөнү дал ушул жерден тосуп алмак болуптур. Ошон үчүн сууну бойлой конуптур. Тыйшабакчы жеңе, аңкыган чөптүн Элетте эңгезердей эмгек үчүн эч кимден акы сурабаган эмгекчил мугалимдердин эне тил тууралуу төмөндөгүдөй талкуусу, бүтүмү мен ойлойм ар бир кыргызстандын жүрөгүндө патриоттук учкун ойлорду пайда кылат. Сиздер Тилибиз тирегибиз программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.